Assalamu alaikum, касиеттүү, кайрымдуу, берешен кыргыз элим. Мынакей Кудай бурса, биз Ак ниет аманат коомдук фонд дагы да Нарын областынын Ат Баш районунун тургуну боор оорусуна чалдыккан Айдана аттуу карындашыбызды мына сиздерге алып чыгып турабыз мекендештер. Келиңиздер. Милан, Мээргүл, Шайыргүл, Адыл, Арзбек бир туугандарыбыздын өмүрүн сактап калгандай эле ушул карындашыбызга да кайдыгер карабастан жардам бериңиздер. Айланайын кыргыз элим. Кызым Айдана боор оорусуна калып, тагдырдын татаал сыноосунда турат. Операция кылган биз жерден болбойт экен, Индия мамлекетинен жасаш керек болуп атат. Ошого Жардам берүүңүздү сурайт. Жазалами тағдыр мени, жазалабы турмуш мени, дагы канча азабыңа саласың. Иним кандай, ден соолук жакшыбы? Жакшы чыктыңбы? Ай машалла, машалла. Сонун. Эжең да сонун аз кирип көрүп чыктым Майдананы. Сонун буюрса. Айдана. Мынакей урматтуу мекендештер, кыргыз элим, момун мусулман биртугандар. Бүгүн 26 февраль өтө сонун кабарлар, эки кабардын үстүндө турабыз. Өзүңүздөр жакшы мына сиздерге маалымдап турам. Жакшы билесиздер, буга чейин 17 февраль күнү Индия жерине келгенибиздин максаты ушул оор дартка кабылган инсандарды алып келгенбиз. Бул инсандарга коомчулукка 2-3 ай мурун коомчулук алып чыгып, сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин жардамыңыздар менен ушул инсандар Индия жерине келип, дартына шифасын табып, Кудай бурса кетип атат. Ошолордун бири 5 адамга көтөрүп чыкканбыз. 5-оонун бириси Кыргызстанда калды. Алтын эже донору жок. Калганы Айдана карындашыбыз, Элеман бир тууганыбыз, Кубаныч агабыз жана Татынайым бир тууганыбыз бул жака келген. Мына биринчилерден болуп бүгүн 26 февраль Айдана карындашыбыз азыр операциядан чыгып, донор өзүнө келип турган чагы, Кудайга шүгүр, эң сонун жана Айдананын дагы абалы жакшы деп атат. Кудайга шүгүр, сонун операциядан чыкты. Биз ушунчалык сүйүнүп турабыз, биз ушунчалык кубанып турабыз. Экинчи кубанычыбыз болсо, Татынайым бир тууганыбызды бүгүн экинчи күнү анализи толук чыкмак. Бүгүн Кудайга шүгүрлөр болсун, чыкты. Биз үмүт кылгандай болуп атат, Кудайга шүгүр болсун. Биз ниет кылгандай болуп атат. Кудай биздин ниетибизге жеткирип атат иншалла. Татынайым карындашыбызды, кызыбызды ушундай лечение менен айыктырса жакшы болот эле, ушул кызды кыйнабаса экен деп ниет кылып аттык. Мына бүгүн лечение менен, лекарстволор менен айыктырабыз. 80% Кудай буйрса убада беребиз, ишенгиле деп ушундай жакшы сөздөрүн айтып атат. Буга чейин да канчалаган инсандар жакшы болгон атат. Биз Ак ниет аманат коомдук фонду сиздерге ыраазычылыкты жеткире албайбыз. Ыраазычылыкты Кудай буйрса жараткан Аллах ар бириңиздерге берет. Биз Ак ниет аманат коомдук фонд жоңган өлкөдө көпүрө мекендештер, мына бүгүн ушул жакка 4 инсан алып келген болсок, бул инсанга биз ополтодой деле жардам бере алган жокпуз. Жардамды мына сиздер бердиңиздер, сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин жардамыңыздар менен, бир жараткан Алланын буйругу менен, сиздердин дуаңыздар менен мына ушул Индияга келип, бүгүн Айдана карындашыбыз операциядан чыгып отурат. Кудайга шүгүрлөр болсун. Эң сонун кабар, мекендештер, эң сонун кабар. Аллах Таалага шүгүрлөр болсун, ушул жумушка бизди буйруп койгонуна, бизди себепчи кылып, насип этип койгонуна Кудайга шүгүрлөр болсун. Караңыздарчы, сиздер адамдын өмүрүнө себепчи болуп атасыздар, мекендештер. Адамдын ушул кыргызымдын, кыйналып аткан кыргызымдын жашоо шамы өчүп бараткан шамын улатып атасыздар, мекендештер. Өчүп бараткан шамды кайра оталдырып атасыздар. Ушунчалык ыраазычылык билдирем сиздерге. Мен мына азыр ушул Индиядагы Дели Нойда шаарындагы Фортис клиникасында турабыз. Ушул жерден сиздерге Алтынайдын үй бүлөсүнүн атынан, Айдананын үй бүлөсүнүн атынан, Ак ниет аманат коомдук фондунун атынан, мен жеке өзүм атынан сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Барыңыздарга чоң рахмат. Дуа кылып турайлы мекендештер, ушул инсандар аман эсен мекенге кайткан Аллах насип эткен болсун. Рахмат барыңыздарга. Ассаламу алейкум.
ва рахматуллахи ва баракатуху. Мына ушул Фортес клиникасынын 5-кабаты реанимация бөлүмү ушу 5-кабатта турат. Анан 2-кабатка бөлүнөт мини реанимация буйруса мына ушул жакта баары жакшы. Биздин максатыбыз ушул инсандар жакшы болуп кетсе, биздин максатыбыз көтөрүп чыккан демилгебиздин жыйынтыгы болуп турса, максатыбызга жеткен болобуз. Эмгек менен колубуздан келишинче аракетти кылып, ар бир инсан, ар бир мекендешке мен кайрылат элем. Мекендештер жөн гана алып чыгып эле койбостон, колубуздан келишинче аракетти кылдык. Акниет Аманат коомдук фонд, сиздер кубаттап бердиңиздер, колдоп бердиңиздер. Мына сиздердин колдооңуздар менен чыгып турат. Азыр айтып өткөндөй эле биз Акниет Аманат коомдук фонд жөн гана алып чыгып коюп эле баса бербестен, колубуздан келишинче ошол инсандан жыйынтыгы чыкканга чейин аракет кылабыз. Буга чейин да аракет кылып келгенбиз. Результат чыкса экен деп толук аракет кылабыз иншалла. Элем момун мусулман бир туугандар, мен жаңы эле айтып өткөндөй Айдана бир тууганыбыз Нарындын тургуну операциядан чыгып, Кудайга шүгүр, азыр апасы дагы кирип, баласы менен донор баласы менен сүйлөшүп чыкты. Кыз жакшы ойгоно элек, бирок жакшы операциядан жеңил чыкты. 9 саат операция болду да, 9-9,5 саат операция болду. Ар бир ушул кызга колдоо көргөзгөн ар бир мекендешибизге биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анткени биздин Акниет Аманат коомдук фонду демилге көтөрүп чыккан ар бир демилгеге кайдыгер карабастан кол сунуп келатасыздар. Мына ошолордун бири эле мен дайым айтып келем. Мына Милан Баткендин тургуну болот. Будан бир айлар мурун коомчулукка чыгып, мына кызы менен жардам сурап, мына Кудайга шүгүрлөр болсун, ошондо убадасын берген бизге. Биз эле эмес, элге убадасын берген. Медерага мен жакшы болуп келсем, Кудай буйруса, ушундай элиме кызмат кылгым келет деп, мына арабызда Кудайга шүгүр, элге кызмат кылып жүрөт. Анан бул кызга мен айтып кетейин, бүгүнкү күндө каражат толук жетишелек болсо дагы чыгып баскан. Мына бүгүн азыр апасынан да угуп отурабыз, канча миң доллар толук жетпегенин мен сурадым. 3,5 миң, 4 миң доллар жетпейт экен. Эртең менен биз ушунда Акниет Аманат группасына киргизилгенде, бизде Москвада Мээринбек деген бир тууганыбыз бар, агабыз 500 рубль акчасын жиберди, жеке элдин астында берип койгон. Эгерде дагы да жардам берем деген инсандар болгон болсо, ошо мурунку эле шотторуна, эл сомдоруна салып турсаңыздар болот иншалла. Мына ушул кыздын ушунчасына чейин жардамыңыздарды бердиңиздер, аягына чейин кошо чыгып, аягына чейин жолдо таштап койбостон кошо чыгып коелу деп мен коомчулукка кайрылат элем. Энеге Кудай буйруса, мына ушунчалык сарсаны болуп, кыжалат болчу элеңиз дайыма. Көзүңүздөн жаш токтобой, кызым жакшы болуп кетсе эле болду деп ушундай Кудайдан ниет кылчу элеңиз. Кудайга шүгүрлөр болсун. Бүгүн сиздин ниетиңизди Кудайым кабыл кылып турат. Ниетиңизге Кудайым жеткирип турат. Кызыңыз жакшы болуп, операциядан чыгып отурат. Кызыңыз мындай айтканда экинчи жолу бул жашоого ушундай жаралып отурат, мындай айтканда, кыскача айтканда. Мына жаз айына сизге дагы бир сонун бир жылмаюу алып келди десек дагы жаңылышпайбыз. Анткени кызыңыз жакшы болуп, Кудай буйруса, операциядан жеңил чыгып, мекенге да аман эсен кайтасыздар деген үмүт. Бүтүн сизге жардам берген коомчулукка, сизди кыжалат болуп, күн түн дебей жазып сурап чыккан элибизге ыраазычылыгыңызды болбосо бүгүнкү кырдаалда абалды айтып кетсеңиз болот. Дуаңызды берип кетсеңиз аябай жакшы болот энеке. Саламатсыздар. Айланайын кыргыз элим. Мындан 2-3 ай мурун коомчулукка чыгып, кызымдын айыктырып алууга аракет кылып, коомчулукка кайрылдык эле. Ошонун натыйжасында мына кызым Индия мамлекетине келип операция болуп, бүгүн кубанычыбыз койнубузга батпай турган кези. Кызым үчүн, кызымдын ден соолугуна кайдыгер карабай, баарыңыздар жардамыңыздарды берген пенделерге, баарыңыздарга Алла ыраазы болсун деп айтмакчымын. Оорубаңыздар эч кимиңиздер.
Мен дагы учурдан пайдаланып Миланга Ак ниет аманат фондунун жетекчиси Медерге ыраазычылыгымды айтам. Биздин колубузга кол, бутубузга бут болуп, биздин нечендеген тоскоолдуктарга карабай ушинтип бизди Индия мамлекетине алып келип, кызымды операция кылганга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат. Жардамыңыздарга чоң рахмат. Биртке акчабыздан биртке кем болуп жетишпей атат. Жардам берип атасыздар. Дагы эле сиздерден үмүт кылып, сиздерден күтөбүз. Буйруса энеке кыжалат болбоңуз жакшы болот. Ушунча күнгө чейин жакшы болуп, мына ушул Индияга чейин Кудайдын буйругу менен жакшы келип, операциядан жеңил чыгарып койгондон кийин Кудайым нар жагына да кур калтырбайт. Жакшы болосуздар. Ал жагы дагы маселе чечилет Кудай бурса. Эл бар, журт бар, кыргыз элин таштап койгон эл эмес, сөзсүз жакшы болот. Милан, мына өзүң айтып кетсең, мына биз негизи кече мен дайым айтып келгем, буга чейин 10 инсан Кыргызстанга барган болсо, биздин демилгебиз менен. Албетте мен айта алам, мен жардам бердим деп айта албайм, бирок жөн гана себеп жол алдык. Бирөө 1 сом салса дагы ошого себеп жол алдык. Бирок ошол 10 инсандан кийин 5 адамды алып чыгып, мына 5 адамдын бириси бүгүн операциядан чыгып отурат. Бириси алтын эжекебиз калып кетти, 4өө бул жерде. Бизден алдын бир жума мурун жолго чыгышкан, булардын документтери бүтүп калгандан кийин. Милан, өзүң бул жолдо жүрүп атасың, көрүп атасың, мына өзүң башыңан өткөн үчүн коомчулукка Кайдыгер Кыргызстан жардам берип атасың. Өзүң айтып кетсең, коомчулукка өзүң ыраазычылыгыңды айтып, же болбосо өзүң бир каалооңду айтып, дагы да бир чакырыгыңды айтып кетсең, анткени инсандар көрүп үлгү болсун, сендей инсандардан көрүп үлгү алсын. Кече эле сен элдин астына жардам сурап чыккан инсан элең. Көрдүңбү? 4 ай мурун коомчулуктан жардам сурап чыктың элең. Мына Кудайым бүгүн сени жардам берүүчү кылып жаратып койду. Ошону унутпагындайым. Аллах таалам сени бүгүн кече күнү жардам алуучу кылып жаратса, бүгүн сени жардам берүүчү кылып жаратып койду. Кудайга шүгүрлөр болсун. Өзүң кыргыз элиме мына чакырууңду айтып кетсең жакшы болот. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, калай калкым, мусулман бир туугандар. Билесиздер, мындан туптура 6 ай 7 ай мурда кызым менен биргеликте кайрылып, коомчулукка жардам сурап чыкканбыз. О элим, абам жакшы болуп кетсин, ошого сиздер себепкер болуп жардам бериңиздер деген кызымдын сиздерге чакырык жасаганы дагы да болсо кулагыңыздарда жаңырып турса керек. Ошонун негизинде Алла таалам сиздерди себепкер кылып, жалпы кыргыз элин себепкер кылып, сиздерди мага туш кылды. Ошонун сиздердин себепкерлигиңиздер астында ушул клиникага келип, Индиянын ушул клиникасына Фортиске келип, мына айыгып, элдин катарына кошулуп отурабыз. Бүгүнкү күндө эл арасында сиздерге кошулуп чуркап жүрөм. Бул үчүн сиздерге терең ыраазычылык, рахмат айтам. Эң негизгиси Алла таала буйруп койгон экен, Алла таала насип кылган экен, ушул жерге келип операция болдум. Бирок башыма бир оор сыноо келди. Бир эле мага эмес, жалпы кыргыз элиме келген экен бул сыноо. Албетте сиздер себепкер болдуңуздар. Бул үчүн колумдан эч нерсе келбейт экен, жөн гана ыраазычылык, рахмат айтып кала берем. Ошондой кыйын күндө, кыйын кырдаалда мени ушинтип так ушинтип түндү түн, күндү күн дебестен, Баткенде болсо Баткенге, Ошко болсо Ошко, Бишкекке болсо Бишкекке түндү түн, күндү күн дебей жолдо жүрүп барып, бардык жерлерден кайрылуу жасап чыккан ушул Ак ниет аманат коомдук фондунун директору Медер байкебиз, өзүмдүн байкем, агам ушул алып чыгып жардам көрсөттү. Андан кийин Баткен эли, Баткен жери жардам көрсөттү. Ошонун негизинде бардыгы жалпы кыргыз элим колдоого алып, насип этип, айыгып жакшы болуп отурам. Урматтуу кыргыз элим, калай калкым, бүгүнкү күндө келген ушул 4өө бардыгынын абалы жакшы. Бүгүн операция болгон Айдана кызыбыз дагы аман эсен болуп чыкты. Бирок учурда дагы 3,5 миң, грубо 4 миңдей акчасы жетпей турат, 4 миң доллардай акча жетпей турат. Урматтуу кыргыз элим, калай калкым, жалпы мусулман агайын бир туугандар, дагы да болсо сиздерге кайрылабыз. Анткени жаш өмүрдүн гүлүн солутпоо үчүн сиздер себепкер болуп, кандай мени айыктырып алган болсоңуздар, ушул кызыбызды дагы айыктырып алып, ушул эненин, ушул апанын, ушул биздин келечектеги энебиздин, Айдана дагы биздин келечекте эне, урматтуу туугандар. Ошон үчүн келиңиздер, ушундай энелердин, апалардын жүрөгүндөгү кайгыны баарыбыз тең бөлүшүп, жакшы жолдо жарышып, Медер ага айткандай, сом үчүн эмес, сооп үчүн кызмат кылып, бул жалган жашоодо 5 күндүк өмүрдө 3 күн жакшы жашоого арнап калалы, урматтуу туугандар. Мени бул жолго салган, мени бул жолго
түшүшүмдү насип эткен Алла Таалага чексиз шүгүр, чексиз рахмат. Жана да ошондой эле бул жолду көрүшүмө себепкер болгон, бул жолго мени түрткү берген ушул фонддун жетекчиси, Ак ниет аманат коомдук фондунун жетекчиси Медер агага терең ыраазычылык, рахмат айтабыз. Бардыгыңызга Аллахым береке, ден соолук, өмүр берсин. Эң негизгиси ыймандан кийин ден соолук, өмүр. Баарыңыздарга терең ыраазычылык, рахмат айтабыз. Дагы да болсо Айданага жардам бериңиздер. Бир аз сумма калды, буюрса баарыбыз колдоо көрсөтүп, жеңилинен кылып, бул кызыбызды дагы катарыбызга кошо алабыз. Буйруса, мынакей өзүңүздөр уктуңуздар, караңыздарчы. Мен чынында бул сөздөрдү укканда денең титрейт. Анткени бакыт деген ушул экен да. Бакыт деген бир биртке жумуш жасап, ошол жумушуңдун жыйынтыгы чыгып турса, ушул бакыт экен, мекендештер. Ушул эненин жанагы телефондо сүйлөшүп, ушундай денеңди титреткен, көз жашын сөзүн укканыңда ушунчалык чыйралат экенсиң. Мен ар бир кыргыздын уулдарын айта кетем. Мына ушундай Миландай болуп, арабызга кошулуп, канчалаган балдар ушул кызматта көп жайылып, ушул жумушту көп жасаса, биз ниетибизге жеткен болобуз иншалла. Энеке кыжалат болбоңуз, буйруса сөзсүз жакшы болот. Кыргыз элим, мекендештерим, бардык айымдардын аял затынын жаз майрамы менен куттуктап өтөм. Ошонун катарында сизди дагы майрамыңыз менен куттуктап өтөм. Буйруса, мына сиздин майрамыңызга бир сонун өзгөчө белек болуп турат чынында. Кызыңыз дагы бир жолу алдыңызга жаралып турат. Сонун болуп турат. Кыргыз элим бүгүнкү күндө айымдардын майрамына, мына аял затына беш эне таманасына дейт. Байкуш ушу энеге чуркаган, эч ким мен жакшы чуркаган инсандарды чынында көрө албадым. Энекеже бир ичиндеги муңун айта албай ушунчалык кыйналып, кезерип, бирок Кудайдын буйругу экен, мына Индия жерине келип, Индиянын тузун суусун татып, кызын жакшы кылып алып кеткени турат. Учурдан пайдаланып мен дагы бир жолу кайрылып кетем, кыргыз элим. Келиңиздер жаз майрамына, айымдардын майрамына, ушул энебиздин майрамы үчүн, карындашыбыз Айдананын майрамы үчүн биртке болсо дагы мекендештер кол сунайлы, жардам сунайлы. Мен жардам берүүнүн шотторун ушунун комментарийине алдыларына бүт баарын таштайм. Ошол жактан көрүп, ошол эле шотторго, мурунку эле шотторго бир сом болобу колдон келишинче, меники аз болуп калды дебестен, арзыбаган жардамым эмне болот деп ойлонбостон, сиз менен биздин арзыбаган жардамыбыз мына ушинтип бир адамдын өмүрүн сактап калат. Ошондуктан колубуздан келишинче аягына чейин чыгып коелу. Эжеке Кудай бурса сөзсүз жакшы болот. Сарсан болбоңуз, эң башкысы. Кыжалат болбоңуз. Милан сага дагы Алла разы болсун. Сендей кыргыздын уулдары чыгып кызмат кылса мен сүйүнөм. Анткени бул жумуш жайылып атат экен, көп жасалып атат экен деп. Мен ушунчалык сүйүнөм, бирок биригиш керек, билесиңер, а? Могу биригиш керек, 5 манжа бөлөк билек бир дейт. Биз бириксек, Кудай бурса бардыгын жеңебиз. Момундай канчалаган энелердин көз жашын арчыганга жарайбыз иншалла. Ар бир инсандын жүрөгүнөн ыйманды алыстатпасын. Баарыңыздарга чоң рахмат. Аллах разы болсун, мекендештер. Сөз менен биз жеткире албайбыз ыраазычылыкты. Кудайым сөзсүз сиздерге ыраазычылыкты берет иншалла. Дагы да ушундай адамдардын өмүрүн сактоого, себепчи болууга сиздерди чакырам. Рахмат баарыңыздарга. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.